Саламатсыздарбы, мен Динара Маматбековна, Oriflame компаниясынын менеджери. Мен сиздерге бүгүн Oriflame'де кайсы даражаларга кандай болуп жетиш жөнүндө айтып берейин деп жатам. Эң биринчи баштаганда эле 3%тен башталган. Мисалы регистрация болобуз. Регистрация болгондон кийин катталабыз. Кыргызча айтканда катталганда биз 3%ке чыгабыз. Катталып, ошол катталганда эле албетте биринчи эле өзүбүздүн товарыбызды алабыз. 150%ке алган эң жакшы, болбосо 100 бонус дагы алсак болот. 150 же болбосо 100 бонус. Бул 3%тен баштап 12%ке чейин биз консультант бойдон калабыз. Консультант Oriflame компаниясында консультант болобуз. Анан кийин 9%тен кийин биз 12%ке чыкканда менеджер болобуз. 12ден баштап 18ге чейин менеджерликте, анан кийин 18ден кийин 22% директор. Директор деген наамды алабыз да 18%ке чыкканда. Ал 18%ке чыгыш үчүн ар бир каталогдо биз 100-150 бонусту сөзсүз жазап турушубуз керек өзүбүз. Биз эгер рекорд кыла турган болсок, рекорд кылып, ал ар бир 3 кишини же бир 2 кишини жаздырып, аларга 100дөн 150дөн кетире берсек, биздин рекордубуз дагы андан дагы нары жогорулап, баягы адамдар канчалык көбөйгөн сайын, персоналка көбөйгөн сайын, сиздин бизнесиңиз да жүрөт да ошончолукчу. Бул жерде бир нерсени айтып кетейин, көбүнчө мусулмандар айтышат да, бул процент болбойт дегендей мындай депчи. Бул эч кандай процент эмес. Анткени бул жерде биз аябай менет кылып, өзүбүз иштеп, ошол персоналкаларды, ошол рекордту иштеп гана алып келип атабыз. Эгер иштебей эле үйдө отуруп эле алып келе албайбыз анычы. Аны биз үйдө отуруп дагы мынакей ар кандай реклама кылып атабыз, ар кандай видеолорду жазып атабыз, кайрылууларды жазып атабыз, бьюти сессияларды жазып атабыз. Күнүнө 2 саат, 3 саат болсо дагы биз өзүбүздүн убактыбызды бөлүп, ошо адамдарды чакырып келип рекорд жазып атабыз. Ошол рекорд жасаганын натыйжасында, мисалы ар бир адам 100-150 жасаганын аркасында ошол бизге чакырып келген адамдарга ошол сатылган продукциядан, каражаттардан бизге 1%ын бөлүп берет компаниячы. Ошол 1%ы биздин айлыгыбыз болот. Анан мынакей биз азыр айта турган сөзүбүз 22%ке жеткенден кийин директорлук болобуз да, директор болобуз. Директор болгондон кийин 7500 бонусту команда менен топтошубуз керек. Команда менен топтоп 18 каталогдун ичинде 8 жолу 7500 бонусту топтой турган болсок, андан кийин барып бизге $1000 премия берет, $1000 премия. Анын ортосунда ар бир каталогдо сизге айлык дагы чыгып турат. Айлык мен ошо түшүндүрүп кеттим. Сиздер киргизген адамдардын натыйжасында, алардын алган каражаттарынын натыйжасында сизге 1% айлык чыгып турат. Сиз канчалык көп адамдарды киргизип, канчалык көп адамдар ошол жактан каражаттарды сатып атса, анда сизге ошол аркылуу келип турат акчаңыз. Андан кийинки тепкичтер: старший директор, золотой старший директор, сапфировый директор, бриллиантовый директор. Ошондой болуп кете берет, акырын мындай тепкич менен. Андан кийин сапфировый директордон кийин бриллиантовый директор. Бул деген 3 персоналканы өзүнүн дагы башка дагы мындай болуп кетет да. Башында бул жака азыр түшүндүрүп бересиз, мондай биринин артынан бири кетип, анан бул жагынан дагы башка адамдарды кошуп кеткенде, башка директорлорду дагы өстүргөндө, сапфировый директор, анан барып алар бриллиантовый директорго чыгат. Эгер 2 веткадан тең 7500 бонусту кармап, 7500ту кармай турган болсо, ошол жерден 3 директорлукту кошо кылса болот да, 3 директор чыгарса болот да өзүнүн группасынан. Ошентип старший золотой директор 7500 бонусту командасы менен иштеп, эгер команда менен иштесе, анан барып туруп ошончолук айлыгы дагы көбөйөт, анан бизнеси дагы көбөйөт.
Анан кийин бизнес көбөйүшү үчүн ушундай веткаларды куруп туруп, анан кийин чекесинен директорду чыгарып, ошол директорлорду өзүбүз улам контролдоп турушубуз керек. Иштеп атасыңарбы, эмне болуп атасыңар депчи. Эгер биз ошол директорду чогултуп алып эле анан 3 директор иштеп атат, бизде 6 директор иштеп атат. Алар болсо группага адамдарды кошуп атат, а мен болсо чалкалап жата берейин. Андай болбойт. Эгер биз өзүбүз чалкалап жата берген болсок, 20 000 айлык келип атат же 50 000, 60 000 айлык келип атат. Сафирова директор болгондо 80 000ге чейин айлыкка чыгышат. Ошондо 80 000 алып атам деп жатып алган болбойт. Андагы контролдоп, улам директорлордун баардыгын контролдоп, кандай иштеп атасыңар, эмне болуп атасыңар, жанагындай конференцияларды уюштуруп, ошондой кылгандан кийин анан барып туруп биз ошол мындай стабилдүү бизнеске жетебиз да. И ошол Сафирова директор, Бриллиантова директорга жеткенден кийин биз жанагындай Сафирова директор, анан кийин Бриллиантовадан кийин президентке жеткенде буйруса, биз деген пассивный доходко жетебиз да. Пассивный доход деген ошол аркабызда ошо директорлор канчалык директорду өстүрүп койсок, канчалык адамдарды киргизип, алар иштеп турса, пассивный доход. Мисалы, өзүң баягы бул жерде дагы отура бериш деген туура эмес болуп калат. Аркаңдан акча келе берет, иштеше берет адамдар, бирок ошол иштешкен убакытка чейин биз деген күнү түнү ошону изилденип, адамдарга жеткизип, адамдарды рекорд кылып, директорлорду өстүрүп, директорлорго дагы аркасынан түшүп, алардын ошончолук мээнет кылып жатабыз. Бул жерде мээнет кылбай эле үйдө отуруп алып эле табасың деген эми анча туура эмесирээк болуп калат. Ооба, үйдө отурабыз, биздин кенен графигибиз кенен, өзүбүз билгендей график, биздин аркабыздан эч ким түшпөйт, тургула бул иштегиле деп эч ким түшпөйт. Түшсө, ошол биздин спонсорубуз гана айтат, бул турбайсыңбы, иштебейсиңби деп. Башка эч ким Oriflame компаниясынан бирөөсү келип алып туруп, сен эмне үчүн иштебей жатасың деген, же болбосо саат 8ден баштап саат 5ке чейин иштешиң керек деген эч кандай бул жерде расписание жок. Бир гана ошону айтышат да, баягы үйдө отуруп алып иштесең болот депчи. Балдарыңды багып бир 2-3 саат толук жакшылап, толук кандуу биз көңүл буруп койсок өзүбүздүн ишибизге, андан кийин барып жанагындай директорлукка чыгып, директорлуктан чыккандан кийин дагы Сафировой, анан кийин Бриллиантовой, теге президентке чейин жетсек болот да, буюрса. Ошондой кылып иштегенде гана бизде Кудай буйруса жыйынтык жакшы болот да, ошондой болуп иштегенде гана. Эми сөзүмдүн аягында баарыңыздарды ошол түшүнбөгөн нерселериңиздер болсо комменттерге жазыңыздар. Комменттерге жазып, сурап, ал жерде менин телефон номерим дагы бар, WhatsApp номерим дагы бар. Ошол жактан чалып сурасаңыздар, мен сиздерге дагы кененирээк кылып, билгенимдин баардыгын сиздерге түшүндүрүп бергенге даярмын. Эң акырында жанагы мен YouTube каналымдагы подписаться дегенди басып, коңгуроону басып коюңуздар, сураныч. Видеого лайк басып коюңуздар. Рахмат. Саламатта калыңыздар эмки видеого чейин.